Эртең мененки чарбачылыкта кыдыруудагы койлорго келген бөлүгүбүз. Мына биздин арашаң койлорубуз. Кандай тоюттандырылып көрүп келатабыз. Койлор болсо ушул сарайдын ичинде кургак тоютун жейт. Эртең менен эрте кургак чөп жейт. Андан кийин ашказанда бир нерсе баргандан кийин тышта акырларыбыз бар. Ошол тышта акырларга барып туруп жем жейт. Ал жемдин курамы кандай? Жемдин курамы арпа жана жүгөрү. Ошол жара тартылат дагы. Анан улпак бар. Ошол 3 компоненттен турат. Койлорубуз ошондой жем тоюттандырылат дагы эле. Андан кийин түштө бир ирет кайра саман жерет. 130 койго күндүз бир түп саман кетет. Андан кийин талаада өзүлөрү бир аз суусун ичип, ылдый жакта сууга барып, ары бери бир нерселер термелеп келет дагы, анан кечинде кайра жем, анан кайра кургак тоюп беребиз. Эми азыр кочкордон чыгып бүтүп калган убагы, Кудай буюрса жүгөрүдөн силасты дагы улайбыз. Кудай буюрса бир аптадан кийин силаста бир маал күн чыккандан кийин жем жана кургак тоютун жегенден кийин түшкүсүн силаска өтө баштайбыз. Ал силас болсо чыкты тоют. Быйыл силас өзгөчө бизде бастырылган. Дандары катып, силастын өзүнүн 15-20% чейин түбүнөн сабагы кургагандан кийин гана силасты басканбыз. Быйыл сапаты өтө жогору. Ал жөнүндө дагы чыгарылыш бар. Ушундай койлордун тоюттандыруусу ушундай болуп атат. Кимге ким бизге пайдалуу кеңеш берип калабы же бизден пайдалуу болуп калабы? Мына бүгүн декабрдын 15-и койлордун эти ушундай. Куут аяктап калды. Биз куутту дагы жылдырганбыз. Жылыга марттан баштачу элек, эми быйыл Кудай буюрса апрелдин 1-инен баштайбыз. Себеби жаз жылдан жылга эле кечирээк келип атат. Убактысында эле, бирок суук болуп калып атат. Козуларга суук болуп, козуларды өзүнчө кородо тууган койлорду бөлүп караш керекке туура келип атат. Ошол себептен жазгы тууту апрелге жылдырдык. Талаадан эле оңой телчип кеткенге. Ошондой кой боюнча маалымат. Туугандар, мына койлордун эти.